Кандайсыздар, сиздер менен мен Дариха Асанова. Бүгүн ушу Gmail бот боюнча сиздерге тааныштырып кетейин. Бул аябай азыр сонун төлөп атат. Азыр бул жактан акча чыгарып да көрсөтүп берем, аягына чейин болуңуздар. Башынан баштап көрсөтөйүн. Бул бот негизи 2021-жылдын сентябрдан бери иштеп келаткан бот экен. Ссылка описанияда болот, анан комментарийге таштайм. Стартты басасыздар, анан кийин мындай меню ачылат. Меню ачылат дагы ушул жерден Gmail почта ачып иштесеңиздер болот. Бул жерден кантип иштейсиздер? Мынакей бул жерди басасыздар, новый Gmail деген жерди басасыздар. Скачать берет, ушуну скачать этип аласыздар. Ушунун үстүнө басасыздар. Азыр бул толук скачать этилип бүткөндөн кийин анан бул жерди басып, мынакей скачать этилди, эми ушуну установить этип алабыз. Анан открыть дегенди басабыз. Коннектим Telegram бот дейт. Азыркы ботко коннектим кылабыз, экөөнү улайбыз. Мынакей. Эми стартты басабыз. Мурун башкача болчу, азыр башкача болуп калыптыр да. Анан эми сиздер канча аккаунт ачсаңыздар 375 рубльден төлөйт экен. Сомго бир 5 сом болуп калат, бардыгы оңой эле дейт, биз бардыгын беребиз, сиздер ошону ачып коесуздар деп айтат. Анан мына жерде экстрасия новый Gmail'ды басабыз. Мынакей бул жерде email ушундай болсун дейт, пароль ушундай болсун деп берди. Биз ушуну ачабыз. Ачуу үчүн биз email'ыбызга киребиз. Email'га кирип, мынакей бул жерде ылдыйга түшөсүздөр. Түшкөндөн кийин добавить аккаунт деген жерди басасыздар. Басасыздар дагы бул жерден Google'ду тандайсыздар. Google'ду тандап бул жерге электронный поштаңарды колдонгула дейт. Биздики электронный поштабыз мынакей бул жактан берет. Достор, ушуну алып келип коюшубуз керек. Мынакей жанагынын ичинде болот. Мынакей буну үстүнөн бассаңыздар эле копировать этилет. Мына ушуну алып барып коебуз. Gmail.com деп коебуз. Ой, жок, создать аккаунтты басасыздар. Создать аккаунтты басып туруп для себя деп туруп басасыздар. Басып туруп мынакей бул жерге имя деген жерге буну коюп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн ушуну бул жерден бөлүп да койсоңуздар болот экен. Бул жагын жанагыга жазып койсок болот, фамилияга. Мынакей анан далени басабыз. Анан бул жерге день рожденияларын коюп чыгабыз. Любойн коюп кое берсеңиздер болот, ал жөнүндө бербейт. Мисалы үчүн 11 месяц азыр кайсылайт? Ноябрь, годду 1999 деп деле койсок болот. Анан пол деген жерге жазбайбыз дагы, далее дегенди басабыз. Полду сөзсүз белгилешибиз керек экен. Музыкой деп коюп дагы далени басабыз. Баскандан кийин мынакей бул жерде аккаунттарды берди. Ушунун ичинен создать, мынакей мына жерди басып өзүбүздүн аккаунтту ачабыз деген жерди басасыз дагы. Бул жерге азыркы копировать этип алган мынакей буну алып келип коебуз. Биздин email'ыбыз ушундай болуш керек. Ушуну алып келип бул жерге коебуз. Анан далени басабыз. Эми пароль деген жерге мына бул жакта өзү пароль берет, достор. Ушу паролду алып коебуз. Мындан башка пароль койгонго болбойт. Анан телефон номер деп атат, пропустить басабыз. Мынакей ачылды. Далее принимаю дегенди басабыз. Мынакей биздин аккаунтубуз азыр ачылып атат. Биздин аккаунтубуз ачылды. Эми бул жака киребиз дагы, Telegram плюстун ичине киребиз. Telegramдын ичине киребиз дагы, мына ылдыйдагы бул жерди басабыз. Бул жерди басабыз дагы, готово деген жерди басабыз. Ушундай кылып ачтыңарбы деп сурап атат. Азыр биз аккаунтты кирип көрөбүз. Ушундай ачылыптыр. Готовын басып буну кетирдик, аккаунт кетирдик. Азыр бул текшерилет экен. Мына достор, менин аккаунтум туура ачылыптыр. Успешно дейт. Сиздин акчаңыз 2 күндөн кийин түшөт деп турат. Азыр бул жерди көрөбүз дагы, баланс деген жерге киребиз. Мынакей холд деген жерге түшүп калат. Ушулдан 2 күндөн кийин 3-күнү бул жакка өтөт акчаңыздар. Ушинтип эле ача бересиздер. Бул жерде ушундай кылып иштейсиздер. Андан тышкары мой реферал деген жерге кирип, реферальный ссылкаңыздар болот. Рефералдагы чакырып иштесеңиздер болот. Азыр мен балансымда 300 рубль турат. Азыр эми ушуну чыгарып көрсөтпөйүн. Бул жактан акча чыгат бекенби? Ошону
вебестини басабыз. Бул жерден каалаганга трон түрүндө чыгарсаңыз, биткоин, догикоин, кивиге чыгарсаңыз болот экен, пайерге чыгарсаңыз болот экен. Эми ушунун ичинен азыр кивини тандайлы. Кивини басып туруп, ушул номерге дейт. Ушул номерге дейт. Мен башка кивиге чыгарышым керек болчу, ошо кивини жаздым. Жазгандан кийин бул жака чыкты. Минимальный сумма 10 рубльден өйдө болуш керек дейт. Эмнеде доллары да жазылып турат. Биз бу жерге могу жердеги долларды жазабыз, 4.80 деп. 4 доллар 80 цент жазабыз. Заявка оплата успешно дейт. Азыр акчасы түшкөндөн кийин видеону тартам. Бизге ошондо 300 рубль болуп түшүш керек экен. Мына достор, бизде азыр эң акыркы акча 1 декабрда келип түшкөн экен. Азыр биздин акчабыз бул жака келип түшө элек. Келип түшкөндөн кийин видео тартам. Видеону улантып тартам. Мына достор, бизге 21ден 02 өткөндө точно 1 саатта SMS келиптир. Акчаңар түштү деп. Эми азыр кирип көрөлүк кивиге. Мына достор, бизге 300 рубль сентине чейин келип түшүптүр. Биз чыгарып атканда 0,7 цент бар болчу. Азыр бул жактан көрсөтүп берем. Мынакей. Эч кандай комиссиясы жок. Биздин акчабыз келип түшүптүр. Эми иштесеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик. Бул бот 100% төлөйт. 300 чыгарганбыз, 4 доллар 80 цент чыгарганбыз. Биздин акчабыз келип түшкөн. Балансыбызга келип түшкөн. Точно 1 саатта келип түшкөн. Акчабыз. Эч кандай скриншот эмес. Кадимки кошелек. Сиздер дагы иштесеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик.